7-ноябрь күнү болжол менен саат 22:05 чамасында Шабдан Батыр, Лев Толстой көчөлөрүнүн кесилишиндеги көпүрөдөн боюн таштоого аракет кылган жаранды милициянын кайгыл кызмат. Видеого лайк басып, жана каналыбыздагы эң туура жазуучуларыбыздын катарына кошулуп, подписаться деген кнопканы басып, жандагы коңгуроочону баса кетиңиздер. Пикирлери сактап калышты. Бул туурасында аталган мекемеден кабарлашты. Маалыматка караганда кабар жетер самат окуя болуп жаткан жерге барышкан. Натыйжада сүйлөшүүгө барып куткарып калган. Өзүнүн өмүрүн коркунуч жараткан жигит 28 жашта экен. Бирок бул кадамга эмне себептен барганы туурасында маалыматты ачыктаган эмес. Свердлов райондук милицияга өткөрүп беришкен. Балага зар болуп жашаган жаран аялы каза болгондон кийин үйүнөн катылган ымыркайлардын денесин тапкан. Бул тууралуу BFM TV каналынын сайтында маалымдалды. Маалыматты окуя Франция өлкөсүнүн Сарт департаментинде катталган. Аялы рак оорусунан 44 жаштагы жубайы каза болуп калган. Аялынын тиги дүйнөгө кетиши ал үчүн да катуу сокку болуп, аялын эстеткен кээ бир буюмдарды ыргытууга киришкен. Ал гараждагы шкафты сыртка чыгарып салмакчы болуп, анын ичиндеги керексиз буюмдарды алып жатып, алардын ичинен ымыркайлардын чирип калган сөөктөрүн тапкан. Мындай болуп кетерин күтпөгөн 41 жаштагы жесир жаран полицияга билдирген. Окуя болгон жерге барган укук коргоо кызматкерлери сарайдагы кулпланган шкафтын ичинен дагы 2 баланын жансыз денесин табышкан. Ошондой эле 2 бычак болгон. Маалыматка ылайык, сөөктөр желим баштыктарга салынып, кийимге оролгон. Сөөктөрдүн абалы начар болгондуктан алар ымыркайларга, жаңы төрөгөн балдарга таандык белгисиз. Болжол менен бардык балдар ар кайсы убакта каза болгон. Ошондой эле жубайлардын никеде балалуу боло албай бала күтүп жашаганын айтат жаран. Ал эми аялынын болсо бул экинчи никеси болгондуктан биринчи никесинен 2 баласы болгон. Полиция окуяны иликтеп жатат жана азырынча окуя боюнча эч кандай версия айта элек.